Assalamu alaikum. Kореyaga kelgeniңиздер канча болду? 4 жыл. Эмне жумуш иш экен? Мен заводко отургам келгенден кийин. Айлыгыңыздар канча болуп атат? Айлыгыбыз эми ошо 2,5-3 тегереги. Бул жакта эмне кыйынчылыктар болду? Жеңил ойлоп алса келгенде оор жумушка түшүп калса кыйналып калат да. Оорунбай окшоп. Россия менен бул жак салыштырганда кайсыл жак жакшы экен? Эми Россия менен бул жака салыштырганда Айлыгыңыздар канча? Кандай сезимдер болду жаңы келгенде бул жака? Ойдогудай элеби? Же Күндө сен эми сет уктап деле түшүмө келбеген мындай жерге түшөм деп. эмне себептен алмаштырдыңыздар? эми биз бияка чындап айтканда акча иштейли деп келгенбиз. Анан Ошондо азыр айлыгыңыз канча? айлык айтылбайт, жакшы эле. Салам достор, Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Муса жана Улут Талайбек. Достор, биз бүгүн мекендештерге кайрадан эле Кореяга келгенде канча болду, эмне жумуш кылат жана айлыктары, Россияга барганбы, барган эмеспи, ошол жөнүндө сурап видео тарттык. Анда эмесе видеону көрүңүздөр. Башка тема бул. Кореяга келгениңиздер канча болду? 3 ай болуп калдым. Эмне жумуш экен завод? Зым кабель чыгаруучу завод. Зым Жумуш кыйын эмеспи? жок, жеңил эле. Айлыгыңыздар канча болуп атат? Айлыгыбыз эми ошо 2,5-3 тегереги. Долларда, Эл катары эле. Эл катары эле ошо 2000, 2,5 ушундай доллар, доллар. Бул жакта эмне кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык Жакпаган жери деген. ошо тамак ашынан эле бир аз кыйналбасак баары жакшы эле. Тил Эми кыйналдык бир аз. Окуш керек экен. жаккан жери эмне болду? Жаккан жери билбейм, Кореяда мындай жага турган жери жок экен го дейм. Немесе Акчасычы? акчасы, ошону айтайын деп аткам. Акчасы. Россияга баргансыздарбы? Какы? Россия. Барган. Россия менен бул жак салыштырганда кайсыл жак жакшы экен? Эми Россия менен бул жака салыштырганда более мындай тынчыраак экен. Эч ким тошкол бербейт экенде, эндей баягы милицияларычы. Ал жакта текшерет да, мен барган эмесмин да просто. Москвада менттерин текшерет да, тесттес. Бул жакта жакшы кенен жүрөсүң, эркин жүрөсүң дегендей документ бүт бар, документ тештирилген. Эч ким тошкол болбойт. Кененинде жүрө беребиз, Кыргызстанда жүргөндөй эле. Бул жака келем дегендерге кандай сунуштар бар? Келем дегендерге сунушум жакшы, келишсин, аракет кылышсын, окушсун. Эми көпчүлүк ойлойт да, баягы коррупция таныш билиш деп. Сиздер кандай болду? Андай нерсе жок болду? Же бар болду? Эми биз деле келатканда ошентип укканбыз, бирок андай нерсе болгон жок бизде. Ошо миграционный служба, Кыргызстандын миграцион службасы менен эле келгенбиз. Биз дагы ошентип эле келгенбиз. Просто көбүркүлөр акчасын берели, тесттен өткөн болсо жардамдашат экен деп ошентип ар дам эле айтышат да. Баары өзүңүздөрдөн. Мейли. Ийгилик. Силерге дагы келгиле Кореяга иштегиле. Assalamu alaikum. Кореяга келгениңиздер канча болду? 4 жыл. 4 жыл. Эмне жумушта иштейсиздер? Завод пластик. Пластик завод. Одноразовый идиштер чыгат. Жакшы. Айлыгыңыздар канча? 2,000 доллар. 2000 доллар. Жакшы. Бул жакта келгенде кыйынчылыктар болот го, жакпаган нерселер дегендей. Ошондо сиздерде эмне жакпады, кыйынчылыктар? Кыйынчылыктар тамак аштан эле кыйналабыз. Башка жакшы эле. Тилден да кыйналабыз. Жаңы келгенде билбей келебиз. Жаккан жери эмне болду Кореяда? Жаккан жери главный Кореяда жүрөбүз. Ошол жаккан жери. Акчасы? Акчасы жагат. Эми Россияга баргансыздар же барган эмессиз? Жок, барган эмес. Жакшы. Анда сизде оюңузча Россия жакшыбы же Кореябы? Билбейм, Россияга барып көргөн эмес. Корея жакшы го. Же тааныштардан уккансыздар эми? Айлыгы, ишти, милициялар текшерген. Корея жакшы. Кореяга келем дегендерге кандай кеңеш бересиз? Кореяга келем дегендерге окуп келсин. Келип иштеп кетсин. 5 жыл виза берет.
ошону жакшы иштеп кетиш керек. Меңиз ийгилик. Келгенине канча болду? Жок, суроо эле. 4 ай эле болду. 5-чи айга отат. Эмне жумуш экен завод? Алюминий. Жумуш оор эмеспи? Жок, жумуш жеңил эле. Кыйынчылык жокпу? Кыйынчылык пока жок. Эми кандай сезимдер болду жаңы келгенде бул жака? Ойдогудай элеби? Же Өзүм көргөндө чын эми жети уктап деле түшүмө келбеген мындай жерге түшөм деп. Андай. жакшы болуп чыктыбы завод же орто? Орто Эми Россияга баргансыңарбы орда? баргам сага. Экөөнү салыштырганда кайсыл жак жакшы экен? Мен Россияда иштеп жүргөн жерим компьютерде отурган үчүн жеңил болуп ал жак жеңил болгон. Ал жакта деле башынан кыйналгам. Бул жакта деле ошол болгону зарплатасына келгенде бул жактыкы жакшы. Бул жактан эң жаккан жери эмне болду Кореяга келип? Анан жакпаган жери эмне болду? Жаккан жери кандай десем экен? Жаккан жери шаар таза экен. Бирдекени билбей калсаң түшүндүргөндөрү жакшы экен. Мындай жана кылбайт экен. Жакпаган же тамак аш тил Жакпаган ошо тамак аштан кыйналат экен. кыйынчылыктардан тил кандай болду? Тилден башына келгенде кыйын болду. Азыр Азыр эми түзгө орто өтө деле зор эмесин түшүнөм. жаңы келем дегендерге кандай кеңеш бересиңер? Жаңы келем дегендерге тилди жакшылап үйрөнгүлө деп кеңеш берем. Жадам кайраак болгула деп. Ошол. Хоп, мейли, ийгилик. Кореяга келгениңиздер канча болду? Биздикине 4 ай болду келгенибизге. Эмне жумуш экен? Мен заводко оторгом келгенден кийин 2 ай бир заводдо иштедим. Жеңил жакшы машинага тиешелүү завод болчу. Kia заводко. Эмне себептен алмаштырдыңыздар? Эми биз бияка чындап айтканда акча иштейли деп келгенбиз. Анан ал жагында бир аз саат азыраак, анан жакшы неме чыкпай калды. Бияктын тилинде айтканда чаноп аз болуп калды. Кошумча жумуш жок болуп калды. Кошумча бар болду, бирок ошол баягы кармай турган услугалары көбүрөөк болуп калды. Ошого байланыштуу жакшы жумуш чыгып калды. Мен бул жакта тааныштарым көп болчу. Мен 2019 келмекмин негизи. Анан карантинге байланыштуу биздики 2-3 жылга созулуп кетти. Анан ошого калып калдык. Биякта тааныштар бар болчу, ошолор аркылуу Кудайга шүгүр жакшы жумуш, жакшы жерге таап кирдик. Ошондо азыр айлыгыңыз канча? Айлык айтылбайт, жакшы эле. Орто эсеп менен ушунчадан ушунчага чейин деп. Эми $2,5 башталып. 2,5 башталганда 3 Долларга бияктын акчасы эмес, долларга 2 ошодо таза киришеби же баягы тамак аш алып калып? киришеси да. Анан тамак аш негизи заводдон жатакана биздики ошо меники мындай квартира. Анан бирок алар бул азыр экинчи барган заводунда бекер. Анан мындай ушундай басканга, ары салганга а жак бер жакка кетет. Зарплатка чейин бир $200-300 басып коебуз көчөгө. Жакшы. Деп билген эс алганда да Бишкекте кичине тутун эле иштерби. Жакшы. Эми бияктан биринчи келгенде кыйынчылыктар эмне болду? Анан жаккан жери Кореянын. Кореянын жаккан жери мага кореецтердин тартиби жакты буларда. Аябай так болушат экен. Бардык нерсеге, айткан сөзүнө, убакытка баарына так болот экен, ошолору жакты мага. Анан кыйынчылыктар эмне? Кыйынчылыктар эми жаңы келгенде ал баарына эле ошондой болуш керек. Тил жагынан кичине кыйынчылык болот. Обязательно жаңы келгенде бизде окуганда биз деген неме менен окуганбыз да, грамматика мененчи, так таза ымнеда, сымнедалары менен. Бул жакка келгенде баягы булардын өздөрүнүн неме дежурный сөздөрү мындайча айтканда. Ошолорду колдонуп сүйлөгөнү кичине түшүнүксүз болуп бир аз. Бирок булар баягы андай деле
жаңы келгенге андай жаман деле мамиле кылган жок, түшүндү, булар деле жакшы жагынан кабыл алды. Кудайга шүгүр, жакшы баары. Эми Россияга баргансыздарбы? Ооба. Россия жакшыбы же бул жакпы салыштырганда? Россия менен бул жакты салыштырып такыр эле болбойт. Эмнеге? Жок, Россия ал тиякта эле. Мисалы Россияда мен Ошондо жакшы жагы жакшы жагы эми бизге жакшы эң эле жакшы акчада. жок, Корея жакшыбы ошондо же көрөрмандарга эми Россияга барганды же бул жакка келгенди сунуштаган? Мен бул жакка келгенди сунуштайм. Бул жакта баары башкача, тартип. Булар өзүңөр деле билесиңер, булар законго аябай жакшы баш ийип, жакшы неме кылышат. Эми Россия менен ошо айтып атканым салыштырганым болбойт деген. Россия деген немелер көп, мигранттар, ошого аябай кичине немерээк беспорядка бар да. Анан эми, конечно, бул самый главный келген кирешең. Салыштырма Россиядан 3 ай, 4 ай иштеген акчаны бул жерде 1 айда аласың. Жакшы иштесең. Ошондо Кыргызстандан келем дегендерге кандай кеңеш бересиз? Кыргызстандан келем дегендерге жакшы окугула деп айтам. Жакшы тилди жакшы үйрөнгүлө. Биздин келгенде кыйналганыбыз ошол тил көбүнүк эле, баардык эле. Анан биз ортодо бул карантин болуп көпкө келбей алганга дагы көп немени унутуп калыптырбыз да тилди. Жакшы окуп, тилди жакшы үйрөнүп келген өздөрүн аябай жакшы болот. Бул жакшы жумуштарга киришке дагы бул тил аябай себеп да. Булардын тилин билген, эми тил билбеген деле уят эмес негизи, бирок билип келсе аябай жакшы да. Булардын кандай, булар эми таза өзүнүн эле тилинде сүйлөйт да, башка эчтеке тил түшүнбөйт. Ошого тилди жакшы окуп, анан көбү ошо жаштар көргөн болсо айтат элем неме деп. Ушул жака келгенге аракет кылса, ушул жерде иштесе жакшы. Мейли, ийгилик. Кетти? Кореяга келгенге канча? Калды жагы. Көргүлө. Сүйлөп көргүлө да. Элдин баары эле ушинтип неметип сүйлөдү. Канча болду келгениңерге? Кореяга келгениңерге канча болду? 5 ай болуп калды. Эмне жумуш кыласыңар? Цехте иштейбиз. Жумуш оор эмеспи? Жумуш жеңил эле, нормально. Кореяда эмне кыйынчылыктар болду келгенде? Ойдогудай эле болду? Баары же башкача экен Корея? Кыйынчылык деле болбоду. Жакшы баары. Кыргызстанда ойлоп келет го, Корея мындай болсо керек деп, анан ошондой эле экен же? Билбейм, мен Кыргызстанда окугандарымдын көбүнү көрбөдүм биякта. Негизи өтө эле кыйын, татаал. Кыйналасың дегендерденчи. Кореянын жаккан жерлери эмне болду эми? Жаккан жерлери билбейм, короче. Жаккан жери эмне десем? Ну, в общем, жакты негизи. Тамак аш жок, вообще тамак аш жаккан жок. Шарты жактуу шаарлар, кооздугу, жол, машинасы. Машинанын арзандыгы жакты анан. Бирок арзан болгону менен страховкасы алып коет экен да. Жакшы. Эми Кореяга жаңы келем дегендерге кандай сунуш бересиңер? Жаңы келем дегендерге ар кандай эмеге даяр болуп келишсин, ситуациягачы. Ар кандай жерге туш келет, жеңил жерге, оор жерге. Ошол полный психологияны өтө татаалга даярдап келе берсин да. Анан жактан көрөт да кандайга туш келет. Жеңил ойлоп алса, келгенде оор жумушка түшүп калса кыйналып калат да. Орунбай окшоп. Өзүңөр кандай виза менен келдиңер же канча ай күтүп контракт? 9 виза менен келдик. 2 жыл күттүк. Кайсы жылдары окудуңар? 2019. 2019 окуп 2022 келдиңер. Ооба. Мейли, рахмат.
Мына достор, ушинтип биздин видео аягына жетти. Эгер видео сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар достор. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Видеону болсо дос тууган таныштарыңыздар менен сөзсүз бөлүшө кетиңиздер. Эми сиздерде кандай суроолор бар же кандай видео тарталы, ошол жөнүндө комментарий калтырыңыздар. Эң көп лайк алган комментарийдеги суроолорду биз мекендештерге берип, видео кылып тартып сиздер менен бөлүшөбүз. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламат болуңуздар.